Во все трудные времена люди обращались к мыслителям и мудрецам. Давайте и мы обратимся к Айтматову. Обратим свой взор на высокие кыргызские горы. И в нашем воображении обязательно оживут наши любимые герои: Джамиля, Толгонай, Дүйшөн, Бостон, Едигей Жангелдин. Для них честь и достоинство не пустой звук. Твердая вера в жизнь – это самое главное, что было характерно этим героям. Возможно, это то, чего не хватает нам сегодня. Давайте читать Айтматова вместе. Башкалар бактысыз болуп турганда, сенин бактылуу болушуң. Башкалар жабыркап турганда, сенин ийгиликке жетишүүң мүмкүн эмес экендигин ал үйрөтөт. Чыңгыз Айтматов, бетме-бет повести. Люди зашли слишком далеко. Они начали воспроизводство искусственных людей, но забыли при этом, что человек должен являться на свет естественным образом, как заведено в природе. Ученым, забывших это, нет места среди людей. Тавро Кассандры. Читаем вместе. Табышкан эки жүрөктүн жакындашуусу, сүйүшүүсү аздык кылат. Баарынан маанилүүсү бул сүйүүнү турмуштук түрдүү сыноолордон, сырткы кийлигишүүлөрдөн сактап калуу керек. Болбосо сүйүшкөндөр бири-бирин жоготуп аларын жазуучубуз эсибизге салып турат. Чыңгыз Айтматов, Кызыл жолук жалжалым. Он предупреждает нас об ответственности перед детьми. Дети не прощают лжи и обмана. Они просто уходят от нас, от лживого мира взрослых. Белый пароход. Читаем вместе. Кудай бар экен. Эртең менен иш жакшы жагына айлангандай болду. Ооба, күнөөнү сезүү кээде ушинтип кечигип келе турбайбы? Анын үстүнө түбөлүк өзү менен өзү күрөшүүнүн жолу да татаал болот окшобойбу? Анткени өз күнөөсүн мойнуна алуу үчүн ар дайыма ай аламды жакшылык менен тазалап, өзүңдөгү кара өзгөлүктөн кол жууш керек. Чыңгыз Айтматов, тоолор кулаганда. Художник показывает нам настоящую, высокую, жизнеутверждающую любовь, способную двигать людей на решительные шаги. Человек должен и способен стремиться к личной и духовной свободе, несмотря на старые адаты и пережитки прошлого. Чингиз Айтматов, Джамиля. Читаем вместе. Табигат маселесине ойлонбостон кийлигишүү туура эмес экендигин. Болбосо табигат адамзат абдан катуу жазаларын жазуучу бизге эскертет. Бирөөнүн ачкөздүгүнүн жана сугалактыгынын айынан башкалардын бүтүндөй турмушу талкаланат. Чыңгыз Айтматов, Кыямат. Бирге окуйбуз. Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармаларында бийик нырап алып, руханий идеяларды көтөрөт жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды көрсөтөт. Жазуучу чыгармаларында баса белгилейт: жамандык жерден чыкпайт, же асмандан түшпөйт. Жамандык дээрлик адамдардан чыгып жатат. Ошондуктан адам өзүн өзү өзгөртүш керек. Бүгүнкү оор кырдаалда Айтматов менен бололу. Айтматов менен сүйлөшөлү, баарлашалы, маектешели, Айтматовдон кеп кеңес сурайлы. Мен ишенем, Айтматов бизге жардам берет, бизди колдойт. Келгиле, Айтматовдун чыгармаларын чоң окуйбуз.